Саламатсыздарбы, биздин урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз, назарыңыздарда Халва шоу программасы жана анын алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Бүгүнкү биздин программабыз конокторубуз менен кызыктуу жана өзгөчө болмокчу. Анткени конокторубуз дагы кызыктуу нерселер менен алектенишет. Бүгүнкү биздин студиябызда дароо эле тааныштырып кетели. Асира Бектурган кызы учурда комузчу, репетитор жана анын командасында биргеликте Канышай Сүйүнбай ырчы комузчу айымыбыз. Кол чогуулар. Кош келиңиздер. Тең таанышуучулар катары сиздерден эркектер чыгалы дешти, бирок алар дагы өзгөчө ушундай таланттуу биздин мырзаларыбыз. Менин сол тарабымда Аман Токтобаев, битбоксер, комузчу жана Улук Марленов, рэпер десек болот. Эң сонун кол чогуулар. Жана сиздерге биринчи кезекте суроо узаткым келип жатат. Буга чейин Аман жана Улук менен талкуулаганда сиздер дос катары тааныш экениңиздерди айтып кеттиңиздер. Айтыңыздарчы, достук качан жаралды эле? Кантип таанышып калдыңыздар? Достук бир жолу МУКтан бир студенттик кезде. Студенттик жок, ал кезде именно как выступающий келгем. Келгенде Улук келип мага кыйын болупчу битбоксер да депчи. Келген эсимде. Андан кийин битбокс кылып көрсөткөндөн кийин аябай таң калып, ошентип таанышып калганбыз. Жакшы. Жана канча жыл болду чогуу сүйлөшүп жүргөнүңүздөргө? 5 жыл калды. Каякта 8 жыл? 8 жыл эмес. Мен экинчи курста болчумун. Ты не помнишь нашу? Буга 8. Канышай азыр болгон күч менен азыр духту түшүргөнгө аракет салып жатат сиздердин. Бирок эч буга көңүл бурбаңыздар, чамданыңыздар мырзалар. Канышайым айтып кетиңизчи, комузчулар алыстан бири-бирин дароо тааныш керекпи? Негизи карга кырганын көзүн чукпойт дегендей эле, жана балыкчыны алыстан эле тааныйт демекчи. Сиз бүгүнкү биздин студиябызда кандай жаңылыктар менен келип отурасыз? Жеке жаңылыктарым боюнча жакында эле клип чыгардым. Буюрса дагы ыр чыгардым, Кыргызстан аттуу. Алдыда дагы жаңы ырлардын презентациясы күтүп турат. Эң сонун. Асира айым, айта кетиңизчи, учурда сиз комуздан тышкары репетиторлук жаатында дагы иштеп жатасыз. Айтыңызчы, канча сиздин окуучуңуз бар? Биринчиден саламатсыздарбы? Барыңыздар. Азыркы кезде мен баягы сырттан өзүм каалагандай алган үчүн окумадагы көп тоскоол болбош үчүн аябай көп тил албайм. 2-3 окуучу болот. Келгендер болот, кайра кеткендер болот. Ошону менен 2, 3, 4, 5, 10го чейин жетет. Комуз менен алектенген азыр балдар көп элеби? Азыр баары эле байкап калышты го. Эми могул жаш балдардын кызыгуусу эми ачылып баратат. Анткени биздин мыкты комузчуларыбыз аябай өздөрүнүн профессионалдык деңгээлин көрсөткөндөн кийин жаштар дагы кызыгып, үйрөнүп башташты. Эмне себептен бул суроону берип жатам? Анткени учурда байкасаңыздар, Заманбап тарабында жана албетте улуттук тарабында бизде мындай кадым командалар отурушат. Мен билишим боюнча Аман мырза дагы бул менен макул болушу керек деп ойлоймун. Битбокс жаатында дагы жактырган, рэп жаатында дагы чындыгында азыркы жаш балдар аябай да кызыгып калышты бул нерсе менен. Келиңиздер, бүгүн ким улуттук жаатындагы биздин командабызбы же Заманбап жаатындагы командабыз ким жеңет экендигин чогуу билип алалы телекөрүүчүлөр менен. Бирок ага чейин биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, жеңишке умтулууга эң мыкты жол бул албетте энергетикалык суусундугу Нитро болмокчу. Бүгүнкү биздин теледолбоорубуздун өнөктөштөрү, демөөрчүлөрү Абдышата компаниясынын атамекендик эң биринчи өндүрүшү Нитро энергетикалык суусундугу. Нитро, күч кубатыңды башкара бил. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликте гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Нитро, Олимп чемпиондорунун күч кубаты.
Күч кубатыбызды топтош үчүн Nitro энергетикалык суусундугунан ичип алып, биз командаларыбыз менен чогуу жеңишке умтулуп отурабыз учурда. Бирок ага чейин биздин командаларыбыз өздөрүнө аттарды ойлоп табышы керек. Жана биринчи эле суроо Асира менен Канышай айымдарыбызга сиздердин командарыңыздардын аты кандай болот? Биз өзүбүз дагы ошол комузду колго алып жүргөндөн кийин салтка ылайык өзүбүз дагы кыз бала болгон үчүн Кыз кербез деп атадык. Кыз кербез. Негизи аны кол чабуулар. Жана биздин мырзалар, айтыңыздарчы, сиздердин командарыңыздардын аты кандай болот? Биздин команданын аты Кигас болот. Кигас, эң сонун өзгөчө, бул дагы аты чоң. Кол чабуулар. Жакшы. Эмесе бүгүнкү биздин командаларыбыздын аттарын кайталап кетели. Кыз кербез жана Кигастын ортосунда азыр салгылашуу болмокчу жана биринчи эле оюнубузга өтмөкчүбүз. Оюнубуздун аты Тамга жегич деп аталат. Тамга жегич оюнуна өтүп жатабыз жана оюндун эрежесин сиздерге айтып кетейин. Ар бир командадан бирден оюнчуга бир тамганы биз бермекчибиз. Жана оюнчунун милдети 1,5 мүнөттүн ичинде суроолордун максималдуу санына жооп берүү. Алардын жооптору жашыруун тамга менен башталышы керек, алар кайталанбашы керек жана ким көп суроого жооп берсе, ошол биздин халба балыбызга ээ болмокчу. Командалар кимден биринчи баштайлы? Эркектин эли чачы болуу дейли. Чачы жок болду. Ошо Лука баштасын анда. Жакшы, Канышай азыр бизге эстафета мындай бербейди десек болот. Эркектер мырзалар баштасын деп. Даярсыздарбы мырзалар? Ким суроолорго жооп берет? Мен жок. Аман жооп берет. Бирок Лука сиз дагы жардам берип турсаңыз болот. Балким суроого жооп таппай калса макулбу? Жакшы. Мырзалар даяр, айымдар азыр байкап карап турмакчы, канча суроого жооп берет сынап туруңуздар. Эмесе? Аман даярсыз? Баштайлы, сиздин командаңызга Б тамгасы берилет. Баклажан кандай түстө? Кара. Б тамгасы. Баклажан кандай түстө? Ошондо кандай болот? Бдан башталган. Бдан башталган жооптуу затыңыз. Менде башталган. Баклажан кандай түстө? Браун. Телефонду ким ойлоп тапкан? Бенджамин. Мотоциклдин канча дөңгөлөгү бар? 5. Мадагаскардын паджасынын аялынын аты? Бегемот. Биринчи динозавр кайдан табылган? Бельгиядан. Көк киттин салмагы канча? 5000 тонн. Нигериянын борбору? Боливия. Койдун балын кайдан сатып алса болот? Бешиктойдун. Эң кызыктуу журнал? Байчачекей. Жыланды ким башкара алат? Бегемот болду. Бегемот был. Бегемай. Индияда үйсүз адамдарды кантип аташат? Бомба. Кытай тилинде кечиресиз деген сөздү кантип айтат? Бай-бай. Сүйүктөрүңүз? Бегемай. Футбол тобун ким ойлоп тапкан? Буфон. Айтишниктер эмне кылганды жакшы көрүшөт? Билбейм. Президентке эмне белек кылса болот? Белек. Эмне үчүн маршрутканын 2 гана эшиги бар? 5. Жакшы. Биз болсо убактыбыз келип бүттү, ошондуктан азыркы учурда Кигас командасы 16 суроого жооп беришти. Кол чабуулар. Жакшы жыйынтык. Эч нерсе эмес, бирок улук командаңызды артка тартып кетти десек болот. Ошондуктан сизге ыраазычылык. Биз болсо кийинки биздин тең талашуучуларыбызга өтмөкчүбүз. Кыз кербез. Даярсыздарбы? Ким жооп берет биринчи кезекте? Канышай эже дароо эле даяр отурат. Ошондуктан сиздерге биз К тамгасын бермекчибиз. Даярсызбы? Даярмын. Баштайлы. Уйлар эмне ичкенди жакшы көрүшөт? Кымыз. Учкуч, пилот самолетто эмне кылышы керек? Калкыш керек. Гондурас эртең мененки тамакка эмне жешет? Котлет. Окумуштуу, жумушту кайдан таба алат? Кыргызстандан. Жылкыга куйрук эмне үчүн керек?
Кызарып кетпеш үчүн. Айлыгыңызды каякка катуу керек? Карманга. Семирүүгө эмне жардам берет? Катыгандан. Кемеде ким болуп иштесе болот? Кемечи. Крокодилдин оозунда эмне бар? Кум. Тойго эмне кийүү керек? Көйнөк. Көгүчкөндөр эмне менен ооруйт? Көгүчкөн оорусу менен. Доордойдо эмне кылуу керек? Катар менен басыш керек. Юристти кантип күлдүрүү керек? Кытыгылап. Коттеджди куруу үчүн эң жакшы жер кайда? Көлдө. Эң коркунучтуу суусундук? Эң коркунучтуу суусундук. Кола. Кола. Ким балыктар менен сүйлөшө алат? Каншай. Нурлан Насипкерларды ким жазып берет? Канат Кадыржан. Кайсы өлкөдө салык жок? Кытайда. Убакыт бүттү. Чоң рахмат. Биздин кыз кербез командабыз 18 суроого жооп берди. Кол чабуулар. Учурда биздин кыздарыбыз биринчиликте, анткени буга чейинки оюнубузда 1-0 упайына ээ болуп, жана кыз кербез биринчиден болуп жатат. Ошондуктан куттуктайбыз сиздерди биринчи кезекте. Эмесе кийинки экинчи оюнубузга өтөбүз. Оюнубуздун аты «Алло, сен кайдасың?» Алло, сен кайдасың аттуу оюнубуздун эрежесин түшүндүрүп кетели. Бул оюнга команданын 2 катышуучусу тең катышышат жана алардын бири экинчисинен сөзсүз түрдө байкап калыңыздар, алло, сен кайдасың деген суроону узатышы керек. Жана бул суроодон кийин экинчиси экранда пайда болгон сөздөрдү түшүндүрүп берет. Жөн гана сөздөр менен түшүндүрүшү керек. Эгерде студияда дагы ошол нерсе жайгашкан болсо, кол менен көргөзүүгө болбойт, кол менен тартууга болбойт, сөз менен гана. Жана ар бир командага 90 секунд убакыт берилмекчи. Түшүнүктүүбү? Сүрөттөп бериш керек да, сөз менен көргөн нерсеңди. Түшүнүктүү. Эми биздин биринчиден болуп буга чейин мырзалар баштады эле, эми болсо айымдардан баштамакчыбыз. Кыздарыбыз даяр болуп отуруп калышты. Учурда Асир айымыбыз локацияларды тапмакчы. Каныш айымыбыз болсо ошолордун баарын түшүндүрүп бермекчи. Эмесе сиздердин достугуңуздарды дагы, өзгөчө коннектти дагы биз билмекчибиз. Эми оюнубузду баштамакчыбыз. Асир эже, баштаңыз. Алло, сен кайдасың? Боз үйдүн эң чокусундагы тегерек. Түндүк. Кол менен көргөзүңө болбойт. Бир эле Манас деген ушул жер бар бизде. Аты Манас. Бир эле жер бар. Аты Манас. Самолеттор учат. Аэропорт, Манас аэропорт бул. Сен кайдасың? Алло, сен кайдасың? Бизде ушул окуган студенттер көп. Шлёпкачан жүрө беришет кышында деле. Индустар Дагы. Индиялыктар Дагы. кандай? Ошого эле окшош, дагы башка мамлекеттин айтсаң, ошолор. Индейц. Ой, дагы. Фасыз кийинкисине өтсөк болот. Пакистан. Табылды. Болото орусчасы. Жок, болбойт, анты айткан. Муну биз албай экенбиз. Кийинкисине өтөбүз. Көргөзгөнгө да болбойт. Эме, кышында болот, жанагы коллективдин чоң майрамы. Декабрда жаңы жылга карата чоң майрамдар болот го, коллективдикке именно. Эсине туруп тилим. Айта бериңиз, балким табылып калар. Жакында выступать этип баштайбыз го ошолорго. Той деген сыяктуу эле, бирок жаңы жылдын астында башталган. Жанагы сүт эмичүү балыктардын көргөзмөлөрү десек болот. Убакыт бүттү. Жакшы, убакыт бүттү. Биздин кыздарыбыз азаматсыздар. Убакыт аз болгонуна карабастан жакшы эле сөздөрдү таптыңыздар. Кол чабуулар. Кийинки биздин Кигас командасы кандай жооп берет экендигин чогуу байкап көрөлү.
Кигас командасы отуруп калышты. Бул локацияларды табууга азыр Аман мырза даяр болуп отурат. Лука болсо локацияларды түшүндүрүп бермекчи. Жана эскерте кетели, сөзсүз түрдө алло сен кайдасың сөзүн эч унутпаңыздар. Жана орусча айтууга же болбосо кол менен көргөзүүгө Лука андай болбойт. Макулбу? Анткени канчайымызда буга чейин эрежелерди бузуп койду десек болот, бирок ага карабастан байкап көрөлү канча сөздү табат экенин. Орусча болбойт, кол менен көргөзчө болбойт. Көргөзгөн болбойт. Сөз менен гана түшүндүрөбүз. Баштайлы. Алло, сен кайдасың? Мен иштеген жерим. İştegen жерим. Yo, what's up? Казыр Түшүндүрүп бир, беребиз. 2, 3 колуңарды көтөргүлө. Hey. Отель? Турция? Пабло Эскобар. Клуб. Давай быстрее. Алло, сен кайдасың? Парашют? Сиз айтып бербеңиз, балким ал жакта суга түшүүгө болот деп. Аллато. Кинотеатр? Аквапарк. Алло, сен кайдасың? Аладдин. Сказка? Ковер? Форсаж. Гонка. Шейх. Айтып бериңиз, дагы сөз менен жардам бериңиз. Убакыт кетиде. Шейхтер көп. Кум бар. Чөл. Амид. Убакыт өттү, тилекке каршы. Дубай. Учурда Форсаж, шейх, байкасаңыздар, бул жакта коннект рэпер болгон үчүн рэп менен, үн менен дагы жана битбокс менен дагы сизге айтып берип жатты. Бирок Аман мырза эмнегедир түшүнбөй жатты. Бул жакта мен туруп алып түшүнүп жаттым да. Эң сонун кол чабуулар коннект үчүн кол чабуу. Мен түшүндүм. Каншайымдын көзүнөн жаш агып жатат бул жакта. Эмеси биз болсо тынчсызданып алалы, анан оюндун жыйынтыгын чогуу билмекчибиз. Алло, сен кайдасың? Оюнубузду биз жыйынтыктап алдык. Кыз кербес командасы 4 сөздү туура тапты. Кол чабуулар. Кигас командасы болсо 2 сөздү туура тапты. Кол чабуулар. 1 балды биздин экинчи оюнубузда кыз кербес командасы упайга ээ болду. Ошондуктан жыйынтыктоочу упайларыбыз 2-0. Ошондуктан балдар, мырзаларыбыз келиңиздер, чамданыңыздар. Кыздарга дагы биз дагы тең тайлашуучулар катары дагы жакшылап ойноп берели. Кийинки оюнубузда балким биз өзүбүздү жакшы көргөзө алмакчыбыз. Кийинки оюнубуз калппы чынбы деп аталат. Сиздер байкагандай эле, конокторубуз, телекөрүүчүлөрүбүз колумда ушундай карточкалар бар. Алардын артында бирөөндө калппы деп жазылат, экинчисинде чынбы деп жазылып турат. Эмне себептен сиздерге азыр рандом түрүндө тандап аласыздар жана бирөөңүздөргө калп же чын ушу карта туш келип калышы мүмкүн. Сиздер болсо дал ушуга жараша калп жалганбы же чындык окуяны сиздер айтып беришиңиздер керек. Бирок бул карточкада жазылган нерсени түшүндүңүздөр. Жана эң негизги шарт бул тең тайлашуучуну алдап коюу. Сиздер балким алсак Канышай менен Асира сиздерге чын аттуу карточка туш болуп калса, сиздер толугу менен аягынан башына чейин чын окуяны айтып беришиңиздер керек. Бирок аны тең тайлашуучулар түшүнбөшү керек. Жана сиздер айтып бергенден кийин Аман менен Улук дал ушул окуя чынбы же калппы табышы керек. Таап алган команда 1 упайга ээ болот жана тескеринче. Түшүнүктүбү? Жакшы, биз болсо атайын азыр аралаштыралы. Өзгөчө калпты же чынды атайын сезим берип койду деп айтпашсын биздин телекөрүүчүлөр. Келиңиздер. Ким окуяны айтып берет? Биринчи чечип алыңыздар. Асира айтып берет. Сиздердин командаңыздарда?
Аман айтып берет. Асира, сиз биринчи тандаңыз анда. Аман мырза. Четинен алып алдыңыз. Жакшы. Азыркы учурда картаңыздарды командаларга көргөзсөңүздөр болот, бири-бириңиздерге гана. Бирок тең тайлашуучуларга көргөзбөйбүз. Бул жерде өзгөчө бир логикалык окуя дагы болушу мүмкүн. Тең тайлашуучу таппай калыш үчүн азыр болсо биздин командалар даярданып алыш үчүн жана бир аз убакыттан кийин биз окуяларыбызга өтмөкчүбүз. Калпы чынбу оюнубузга даярдык көргөзүп алдык. Эмесе биздин мырзалар биринчиден болуп баштайлы деп чечишти. Азыр болсо Аман бизге кызыктуу окуя айтып берет деп үмүттөнүп жатамын. Окуяңыз аябай бизге кызык болуп жатат. Баштап бериңизчи. Бир жолу Казакстанга Central Asia Got Talent проектине барганбыз. Барып, ал жерден, как всегда, чыктым, битбокс кылдым, выступил. Бардыгына жакты. Анан 4 жюри тең, ал жерде 4 жюри бар болчу. 4 жюри тең ооба дешти, болду, өттүң, экинчи турга. Ал биринчи тур болчу. Экинчи турга өттүң, туруп кол чабып элдер. Конечно, мактанган эмес азырчы, бирок ошондой нерсе болгон. Анан эртеси 5 күндөн кийин мага через Google Chrome кат келген, письмо. Сизди мы вас исключили без причины деп кат келген, ошентип катышпай калгам. Ошол чынбы жакап. Кызыктуу окуя. Катышпай калгам. Кыздар кандай деп ойлойсуздар? Чын деп ойлойм. Калппы. Асирайым ойлонуп калды. Кайсыл немеден? Төртөө тең ооба деген. Central Asia Got Talent деген проект. Төртөө тең ооба деген, бирок почему-то 3 күндөн кийин исключили меня. Элдердин баарына жаккан. Жакшы, чын деген азыркы жоопту биздин кыздар тандап жатат, бирок Асирайым өз оюн айта элек. Сиз кандай ойлойсуз? Чын го. Чын деп ойлоп жатасыз. Жоопту кабыл ала берсем болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Аман мырза азыр бизге окуяны айтып берди. Жана кыз кербес командасы дал ушул окуяны чын деп жатат. Жоопту кабыл аламын. Карточкаңызды көргөзүңүз, Аман мырза. Чын. Кол чабуулар. 1 упай сиздерге. Жакшы. Азыркы учурда Аман жоопту алдыңызбы эмне үчүн? Четтелип Жок, ошол боюнча жооп беришкен жок. Мен оюмча ошо битбокстон жанагындай турга өткөндөн кийин дальше эмне кылат деген вопроско келип такалып калышты окшойт да. Андай эле болушу мүмкүн. Обычно ушун. Бирок мага чейин көптөгөн проекттерге катышып келгем да, X Factor'дун жеңүүчүсү болуп, ошондо жазып койгом анкетагачы. Атам же жаңы таланттарды алат да. Бул уже өтүп кетиптир деп уже. Азия Got Talent чындыгында көп нерсени кое берди деп айтамын. Аман Токтобаевди четтетигенден, ошондуктан бирок карабастан биздин кыздар азаматсыздар, окуяны таап алдыңыздар. Женская интуиция жакшы иштейт экен чындыгында. Көрөм азыр. Азыр угуп көрөм дейт. Келиңиздер, дароо эле Асирайым, окуяңызга өтүп кетели. Көрө аласың. Мен дагы окуям даяр. Менде мындай бир окуя болгон. Бала кезимде мен ушу комузду алгачкы жолу колго алганда мен өзү баягы жаштайман эле, жаралышым өзү левша. Анан комузду дайыма ойлочумун. Комузду эми баары эле оң чертип турса, демек буну ушундай эреже оң чертиш керек деп. Анан агайыма барганда аны деле айткан жокмун өзүмдү. Анан негедир баягы чогуу окугандардан артта калып бараттым да, оң менен үйрөнүп аттым, бирок аябай кыйналдым. Анан ошентип кийинчерээк агайым бир аз артта калган үчүн сен өзүң соло койсуң, ошон үчүн сол колуң менен эле үйрөн деп мени кайра сол колго өткөргөн. Ошондон кийин мен сол кол менен комуз ойноп калгам. Ушул окуя чынбы же калппы? Буга чейин байкалыптырбыз, сол кол мененби же оң кол менен Асирайым кыймылдайт экенби? Колуңуз көтөрүп коюңузчу. Байкалып калат. Талкуулап жатышат. Аман, угуп кандай деп ойлойсуздар? Мисалы, бул жерде карточка деген бирдей да, мисалы, канча карточка жүрөт?
8 карточка да. Төртөө Сол чын, бир төртөө чынды алсам, значит бир кичине проценти көбүрөөк да эмегечи, калпкачы. Бирок бирден бири болушу мүмкүн. Сол кол менен черткен байкелерден ким эле? Өмүрбек байке. Ошондон болушу мүмкүн, албетте. Мен чын деп ойлойм. Улук, сиз кандай деп ойлойсуз? Көзүн караша, биринчи көрүп, анан кийин мындай көрүп, мындай карап туруп, анан кийин невербальный общение деген бар да. Отуруп алган позициясын. Бирок өзү турган ошондой экен. Мага Ошондо жараша эме ойдон, значит, тоже поверил, да? Ишендим. Наоборот, бул не поверил, походу. Сомду ыргыталыкпы? Жок. Эчким айтпайсыз. Калпты ойлоп жатасыз. Бир жоопко келиңиздер, жана ошол жоопту кабыл алалы. Чикайтич деп койду. Мен айтайын, чын. Чын. Макулсуз, Улук мырза. Аманга жооп бердиңиз, азыр болсо Асира карточкасын ачмакчы. Чын экен. Кол чабуулар 1-1. Эң сонун учурда биздин командаларыбыздын карточкаларын бири-бирин таап алышты. Ошондуктан 1-1 упайга ээ болдуңуздар. Телекөрүүчүлөргө айта кетели, жыйынтыктоочу биздин ошондо суммабыз 3-1 упайларга ээ болду. 3 упайын биздин кыз кербез командасы жана Кигас 1 упайга ээ болду. Азаматсыздар? 0 эмес. Эң негизгиси 0 эмес учурда. Жакшы. Биз болсо азыр Алло доске аттуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Алло доске оюнуна туш келди. Биздин катышуучуларга биринчи кезекте уюлдук телефон жана ишенимдүү дос керек. Ал бул достун милдети экранда көрсөтүлө турган суроого туура жооп берүү. 3 вариантыбыз бар болмокчу. Бирок ага чейин каршылаш команда бири-бирлерине тамгаларды айтмакчы. Кайсыл контактылардын ичинде кайсыл тамгаларды бири-бириңиздерге бермекчисиздер? Аман, Улук, кыздарга кайсыл тамганы бересиздер? Д тамгасы. Д тамгасын. Кыздар биринчиден болуп баштап бересиздер. Д тамгасындагы азыр Канышай же Асира кимиңиздер чалат? Мен чалам. Чаласыз. Телефонуңуздан байкап Д тамгасындагы ишенимдүү досуңузду тандай бериңиз. Азыр болсо бир аз убакыттан кийин сиз чалып баштагандай эле экраныбызда суроо пайда болмокчу. Ошол суроого кайсыл жоопту досуңуз тандаса, ошол жооп биздин программабыз менен кабыл алынмакчы. Эгерде туура жооп кабыл алынса, анда сиздер бир упайга ээ болосуздар. Кимге чаласыз? Өзүбүздүн коллективдерден эле түшүнгөн эле бирөөгө чалыш керек окшойт. Мен Дамир Астанбеков деген жакшы бир ырчы жигит бар, ошол Дамирге чалайын деп. Чалып байкап көрүңүз. Немечи? Азыр сиз чалып баштагандан кийин суроо кетет. Суроо экранда. Жакка туруп албайсың. Жок. Микрофонго жакыныраак коюңуз. Алло. Кандайсың, Дамир? Вакыт кетти. Бош элесиңби? Мен сага бир суроо берейин да. Күзүндө жымжырт аңчылык деп эмнени атайт? Козу карындарды терүү. Күзүндө жымжырт аңчылык деп эмнени айтат? Козу аңчылык деп дейсиңби? Жымжырт аңчылык. Козу карындарды терүү, Б балык улоо, В мөмө жемиштерди терүү. Батырактан убакыт аз калды. Күзүндө жымжырт аңчылык деп эмнени айтат? Козу карын, балык улоо, мөмө жемиш терүү. Кайсынысы туура деп ойлойсуң? Вакыт. Балык улоо эмес. Вакыт. Күзүндө экен да, именно. Именно күзүндө. Ошондо козу Вакыт бир жоопту. Бир жоопту айтып койсоң? Мөмө жемиш. Мөмө жемиш. Каршы. Мөмө жемиштерди мен билишим боюнча. Менин оюмча бирок козу карын болуш керек эле дейм да. Өзүмдүн жообум. Сиздин оюңуз бул жака биринчи кезекте эмес, сиздин досуңуздун, анткени оюнуңуздун дагы шарттары ушундай.
Жымжырт аңчылык Жымжырт дегенде бирок неме Аңчылык балык дегенде коло всегда эле жымжырт да, ал так эле да. Мөмө жемиш көзүндө бышат, ал деле бир вариант, но бирок тепектер дагы көзүндө көбүрөөк чыгат. Жакшы ой болду, бирок досуңуз мөмө жемиштерди терүү деп В вариантын кабыл алдык. Күзүндө жымжырт аңчылык деп эмнени атайт, урматтуу телекөрүүчүлөр? Чындыгында Каныш айым чынында жакшы логикалык жоопту айтты. Анткени жооп козгарындарды терүү. Ага карабастан кол чабуулар досуңуз аракет кылды, менин оюмча. Упайга ээ болсоңуз дагы. Рахмат. Эми биздин мырзаларыбызга өтмөкчүбүз Кигаз командасына. Тамганы айта берсеңиздер болот. Кайсыл тамгада досуңуз? Эң алгачкы эле алфавиттеги эң алгачкы тамга. А тамгасына. Рахмат. Амандарбы, телефон. Саат чалсам эле болмок экен, Байкем бар экен, Азат аты. Ошо чалып көрөйүн. Громкий говоритель. Громкий говоритель күчтүү. Алло. Угуп кандайсың? Ти азыр эмеде отургам да эфирдечи. Анан ошол жерде любимый каналы Халба шоу. Бир суроо бердим, ошол суроого жооп берип көрсөң. Мына суроо мындай: Австралияда күз кайсы айдан башталат? А. Июнь, Б. Март, В. Январь. Январь. Январь, В. Январь, э? В январь. Ага, рахмат. Январь деп досуңуз жооп узатты. Сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Ал жерде деген түштүк болуп калат. Түштүк. Январь. Январь, улуктагы январь деп жатат. Сиздин жаныңызда досуңуз январь деп жатат. Австралияда күз кайсы айдан башталат деген суроо биздин досуңуздарга узатылган. Тилекке каршы жооп туура эмес болуп калды. Январь. Австралияда күз март айында башталат, урматтуу биздин коноктор. Рахмат. Потому что Кыргызстан түндүк жакта полюс жакка жакын, а январь түштүк. Ошон үчүн ойлонуп калгам, түштүк деп жана. Мен айтайын деп аткан, негизи мартта бирок тилекке каршы. Эми бирок ушул нерсени фактты жаттап каласыздар деп ойдомун. Жакшы. Кол чабуулар бири-бириңиздерге, досторго биринчи кезекте кол чабуулар. Учурда бир дагы команда биздин оюнубузда упай алган жок. Ошондуктан биздин суммабыз сакталууда 3-1. Биз болсо кийинки оюнубузга өтмөкчүбүз. Биздин 5-чи оюнубуз крокодил деп аталат. Бардыңыздар деле билет болушуңуздар керек. Дүйнө жүзүндө дагы эң эле белгилүү оюндардын бири крокодил оюну. 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча көп нерселерди, балким тамак аштарды, ар кандай заттарды, буюмдарды, жаныбарларды, алардын аттарын атабастан, эң негизги шарт, үн чыгарбай, дене кыймылдары менен гана дал ушул нерсени сиздер көргөзүп беришиңиздер керек. Экинчи досуңуздар болсо, дал ошол нерсени сөздү табуу керек. Бул объектилер студияда болсо, биздин коноктор кол менен көрсөтүүгө болбойт. Эгерде түшүндүрмө созулуп кетсе, кийинкиге өтүп кетсеңиздер болот. Макулбу? Түшүнүктүүбү? Жакшы, биз болсо буга чейин кыздардан биринчи баштадык эле, азыр болсо Кигаз командасы биринчиден болуп баштап бермекчи. Эмесе Кигаз командасы даяр болуп турат. Аман азыр дал ушул сөздөрдү тапмакчы. Лука болсо кыймылдары менен ал ушул сөздөрдү айтып берүүгө аракеттенет. Эмесе даярсыздарбы? Ооба. Кеттик анда. Экинчи мүмкүнчүлүк. Аман ойлонуңуз. Следующий. Кийинкиге болсо. Кийинкиге. Түшүнгөн жок. Обезьяна. Банан. Мороженое. Салют. Фейерверк.
Кийинки. Кийинкисин айталы. Волк. Карышкыр. Дагы. Горилла. И рэпер. Ойлонуңуз аман. Кийинки. Кийинки. Бармен. Официант. Тилекке каршы убакыт. Ёпырный бабай. Убакыт бүттү. Эмне себептен? Он специально это сделал, да? Кыздар утуп кетсин деп жарат болуш керек. Ит, собака, а в очках лысый питбуль. Ит, волк, мандарин, я даже показал. Обезьяна. И сам-то обезьяна понял, да? Учурда Аман мырза сөзсүз түрдө бул жакта кыз кербес командасы утуп кетсин деп ойлонуп жатат деп ойлойм. Келиңиздер кыздар кантип азыр түшүндүрүп берет экендигин чогуу байкап көрөлү. Экинчи командабызга убакыт кезегибиз келди. Жана азыр болсо Канышай да ушул сөздөрдү тапмакчы жана түшүндүрүп берет бизге Айсира Айымовубуз. Даярсыздарбы? Даярбыз. Баштамакчыбыз. Басу, ритм, волна, толкун, цунами, жануар ба? Ритм, музыка угу? Кийинкисин айтып кетиңиздер дейт. Айтып көргөзүп бериңиз. Рэп, чурко, аракет кыл жакшыраак. Пианино, кумурска, доңуз, паук, Жакшы. дудуктар сүйлөгөндөрдү сүйлөйсүң. Сөз бар шук. Жок, бош керек. Өсүмдүк, гүл, пияз, Убакыт бүттү. картошка. Козгарын болчу. Козгарын болчу. Кол Деле чабуулар. коюп берели. Көп болсо дагы бир сөз таптыңыздар, кол чабуулар. Азаматсыздар кыздар. Ошондуктан крокодил оюнунда кыздар жеңип кетти. 1-0. Жана жыйынтыктоодо бизде 4-1 упайына 4 упайы албетте кыздар утуп жатышат бул жакта. Жана жыйынтыктоочу оюнубузга убакыт келди. Оозумдан окуу оюнуна өтөлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жыйынтыктоочу оюнубузга өтпөсөк, азыр биздин командаларыбыз бири-бири менен мушташып кетишет. 6-чы раунд башталды. Чындыгында эле оюнубуздун аты оозумдан окуу деп аталат. Катышуучулардын бири наушник тагынмакчы, экинчиси болсо эч нерсени кыйкырбастан ооз менен гана, артикуляциясы менен гана дал экранда чыгып турган сөздөрдү айтып бериши керек. Экинчи биздин командабыздагы ошол командадагы досуңуз сөзсүз түрдө ошол сөздү табыш керек, кайсыл сөз экендигин. Баштайлы, кыздарыбыз даяр болуп калды. Кыз кербес командасы биринчиден болуп баштамакчы. Айсира Айым да ошол сөздөрдү табат. Канышай болсо артикуляциясы менен сөздөрдү айтып бермекчи. Анда эмесе кеттик. Сөлүктү. Сөлүктү. Сөлгү. Сөлүктү. Сөлүктү.
Сүрөтчү. Сүлүктү. 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 Кийинки сөзгө өтөлү. Камыш. Апельсин. Камыш. Апачи. Камыш. Кийинки сөзгө өтөлү. Апачи. Оптика. Эң сонун. Болбатпаттан болбойсуң. Швабра. Болбойт. Жок, бул кааланбайт, көргөзүп койдук. Кийинки сөз. Тала. Ляля. Тала. Клоун. Дос. Клоун. Тикток. Вакыт бүттү. Оюн 100% бөлүнүп өткөн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, убакыт аз болгонуна карабастан кыз кербез командасы азыр 2 сөздү туура тапты. Кол чабуулар. Вакыт аз болгонуна карабастан, азыр болсо балдар кандай оюнду көргөзөт экендигин чогуу байкайлы. Кигас командасы даяр болуп турат. Азыр болсо Аман тапканга аракет салат. Улук болсо дал сөздөрдү окуп артикуляциясы менен айтып бермекчи. Баштайлы. Мен таппай калсам таң калабы. Барчы. Багындырчы. Батырчы. Балчы. Жакшы. Тибе. Үнүңүз чыгарсаңыз болот. Кымыз. Кишимин. Кымыз. Кымыз. Ким? Кымыз. Кийинкисине коелу. Йогурт. Жок. Йогурт. Чокун. Йогурт. Йогурт. Кийинкисине. От. Орус. От. Жакшы. Керемет. Жеңилбей. Керемет. Жеремес. Керемет. Жеңилбе. Дальше. Алтын. Азгыргыч. Алтын. Аз. Алтын. Ат. Алтын. Ал. Алтын дейм. Алтын. Аш. Дальше. Кийинкиси. Булут. Бутылка. Болду. Булут. Бөлүнбө. Вакыт тилекке каршы аяктап калды. Аман өзүнө кызыктуу болчу болуш керек. Я уже камтылган экен. Дальше тааланшы. Три угадал. Дальше деген сөздү. Эмесе балдар азаматсыздар, 2 сөздү туура таптыңыздар. Азыр болсо бир аз вакыттан кийин жыйынтыктоочу суммабызды аяктап жана ким жеңди экендигин телекөрүүчүлөр менен чогуу билмекчибиз. Азыр болсо телекөрүүчүлөрүбүздөргө айта кетели, биз чогулуп жана командабыз менен ким канча упай алды экендигин айтмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябызда кыз кербез командасына жана Кигас командасына биринчи кезекте кол чабуулар. Азаматсыздар, жакшы оюнду көргөзгөнгө аракет салдыңыздар. Бирок тилекке каршы эмне себептен билбейм, бирок Аман менен Улук экөө чогуу бүгүн кыздар утсун деп жатты. 5-2 упай менен кыз кербез командасы бүгүн уттуңуздар. Ошондуктан сиздерге ушундай мыкты белектер биздин демөөрчүлөрүңүздөр алыңыздар. Жана сөзсүз түрдө активдүү катышуу үчүн мырзаларды дагы кур калтырбай, Кигас командасына да ушундай кичинекей болсо дагы бизден белектер сиздер үчүн.
Бүгүнкү биздин студиябызда биздин өлкөбүздүн өзгөчө ушундай таланттарга ээ болгон мырзалар жана айымдар келип кетишти. Бүгүнкү биздин студиябызда кыз кербез командасында Асира жана Канышай комузчуларыбыз, таланттуу айымдарыбыз келип отушту. Кол чабуулар сиздерге. Жана мен сол тарабымда битбоксер жана рэпер мырзабыз отурат. Лука жана Аман, сиздерге да кол чабуулар. Чоң рахмат. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, сиздер менен коштошпойбуз. Азыр биздин конокторубуздардан сиздерге жагымдуу музыка чыгармасы жана амандашканча гана демекчибиз. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликте гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Nitro Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Атыбызда да кыз кербез деп койдук. Эжекимикөз ошого жараша болсун деп кыз кербез деген атай атабыздын күсүнөн үзүндү ойноп берейин да. Эмесе улуттук аспаптан тышкары дагы биз азыр заманбап ушундай үндөрдү да угуп коелу. Битбокс кантип деле улат экен? Ооз аспабы менен десек болот. Эң сонун улук даярданып жатат, келиңиздер. Мен тартуулайсыздар бизге. When the beans in the crate, man, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the beat, try to get it, pop it like it's hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot. And if I try to edit it, pop it like it's hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot. I got it rolling in my room, and I'm pulling Shandong, and I'm the best weed, cause I got it going on. 3, 2, 1, и... What you gonna do that only junk inside the trunk. I'm gonna get you love, my hump. My hump, my hump, my body, so long. Take it up. I drive this by this crazy, I do it only daily. They treat me really nice, they buy me on that icy. Dolce and Gabbana, Fendi and Idana. Kevin got me sharing all that money, got me wearing. Mitke pandi galore latta suit dalla hor fitte mari di fillare jugne mel ke khud fand ke chak tu the javi mulle tere male yo hariyale jungle wali tu de har kali petale uski kadam rake wale ani loj ke soch ke kuni fate dale tule nam rab ka nam sai ka ali nam rab ka nam sai ka ali